Эркек калбай калдыбы, акыл үйрөткөнгө деген комментарий келиптир. Кээде мен тартылган видеолордун астында көптөгөн сындар жана суроолор келет. Мен бүгүн ошол сындарга жооп берем. Сиз өзү окугансызбы деген суроо келиптир. Албетте мен окуганмын. Менин кесиптик диплом бар. Ошол диплом бар болгон үчүн мен сиздер менен видео аркылуу өзүм билгеним менен, маалыматтарым менен сиздерге бөлүшүп жатам. Диплом мен үчүн бул жөн эле кагаз эмес, бул жоопкерчилик, эмгегим менен. Андан тышкары бул жыйынтыктар. Эркек калбай калдыбы, акыл үйрөткөнгө деген комментарий келиптир. Негизи адам киши ооруп калганда ал ооруканага барып, аял киши, эркек киши дарылайт деп сиз аны карабайсыз да. Сизге эң биринчи учурларда бул ден соолук анан айыгып кетиш болот. Бул мал чарбачылыкта деле дал ошондой эле. Мал карабайт, алдында эркек киши турабы же аял киши турабы. Калпты азыраак айтсаң жалжайбай деген комментарий келиптир. Эгер сиз айткандай эле биздин дарылар эффективдүү эмес же биз калп айтып жаткан болсок, бизге ишеним арткан туруктуу дыйкандарыбыз жок болмокко дейм. Акыркы учурларда ушундай комментарийлер көбөйүп баштады, бирок бул комментарийлерге көңүл буруунун кажети жок деп ойлойм. Анткени ар бир дыйкандын, ар бир адамдын өзүнүн ою бар. Биздин максат бул мал жандыктын ден соолугун колдоо жана туура антибиотиктерди, туура дарыларды сизге сунуштап бергенге. Сиздерден болсо мен колдоону күтөм. Сиз колдоп турган сайын мен ушундай пайдалуу, сизге керектүү маалыматтарды бат-бат чыгарганга аракет кылам.